Сунуш эмес, мен эки нерсени белгилеп коет элем. Биринчи, жакшы нерсени да айтыш керек. На моей памяти впервые, наверное, мындай биздин мамлекеттик жалпы улуттук ведомстволор келгенде гендерный баланс в таком составе. Я хочу поблагодарить председателя Нацбанка. Это прям очень приятно, да? Молодцы. И мен билишимче, один из немногих ведомств, где вообще гендерный баланс сохраняется. И просьба у меня, да, такая есть. Биз азыр мамлекет тарабынан бүт мамлекеттик кызматты услугалардын баарын, мисалы деген недвижимость алып атканда, операциялар кылып атканда банктар аркылуу өткөрөбүз, безналичный платеждорго өтүп атабыз. Бул жакшы нерсе. Бирок ортодо ошол банктарда проценттерин эгер колдон келишинче азайтып, жок дегенде бир на начальном этапе 3-5 жыл такыр жүрүп койсок жакшы болот эле деп элден суранычтар келип атат. Ушундай мыйзамдарды алып келсеңер, хотя бы ошол жагынан бизге жардам бергиле деп, ушуну эске алып коесуздар деп суранат элем да, көзөмөлгө алып коесуздарбы? Түшүнүктүү, Элвира Жолобековна. Все, менден ошол эле. Рахмат.